Peygamberimiz Aleyhisselam bir tünde Ayşe nevizin yanına gelip yatıp bir vaktan keyin Ayşe nevizge mınday dedi. O Ayşe, mağa biraz vakit beresin bi, namaz okuganга ruxsat beresin bi, kандай deysin dep Ayşe nevizge aytsa, Ayşe neviz Peygamberimizге mınдай деген eкен. Siz menen birge болгонду, жаныңызда ар дайым siz menen birge болгонду жакшы көрөмүн. Бирок sizge жаққан нерсени мага жаққан нерседен бийигирээк көрөмүн. Siz намаз окуп ырахат алсаңыз, ошол нерседен мен дагы ырахат аламын деп Пайгамбарыбыз алейхисаламга намаз окуганга мүмкүнчүлүк берген экен да. Бул жерде урматтуу бир туугандар, биз сабак ала турган нерсе, кээде биздин эже карындаштар, аялдар эркекти жакшы көрүп, сүйүп, анан ошого бардыгына ар дайым ээлик кылып алгысы келген учурлар дагы болуп калат да. Эч кимге бербестен, эч нерсеге бошоткусу келбеген учурлар болуп калат. Бул жерде сүйүүнүн чыныгы жүзүнү көрсөтүп турат да. Айше небизчи Пайгамбарыбызды жакшы көрөт, бирок Пайгамбарыбызды бактылуу кыла турган нерсе болгон болсо, Пайгамбарыбыздын көңүлүн ача турган нерсе болгон болсо, ошол нерсе мен үчүн жакшыраак. Сиз менен бирге болгонду жакшы көрөм, бирок сизди бактылуу кыла турган нерсе болгондуктан ошол сиздин бактылуулугуңузду, сизге жаккан нерсени мен өзүмүн каалоомун жогорурак көрөм деп айткан. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эгерде күйөөңүздөрдү жакшы көрсөңүздөр, сүйсөңүздөр, аларды ар дайым 24 саат өзүңүздөргө колго алып алышка аракет кылбастан, балким ошол күйөөңүзгө рахат бере турган, ата-энесине кызмат кылуу, бир тууганына кызмат кылуу, элине, жерине, мамлекетине, динине салым кошкусу келген учурлар болот. Мен дагы ошол динине кызмат кылып рахат алайын, бир тууганыма жардам берип, ата-энеме жардам берип рахат алайын деген учурларда өзүңүздүн каалооңуздан, күйөөңүздүн каалоосуна жогорурак койгондугуңуз бул дагы чыныгы сүйүүнүн белгисине. Алла таалам ар бир үй бүлөнү бактылуу кылсын. Кыямат күнүндө дагы Алла таалам ошол жубайларды бирге кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз.